социалдык тармактардан таанышканбыз. Кайсы эркек жанында жакшынакай келинчек жүрүшүн же жакшынакай кыз жүрүшүн каалабасың? Ошо кептин баары ушундай болуп атат да. Бул деген Элмирбек Иманалиев турбайбы деп жанагы караба чынында. Анан мен уялып жок мага урушат. Таанышканда эле атам оңай кыз экен деди. Абдан уктаган жакшы көрөт экен. Аялдар сүйлөп кала берет. Болгону эркек унчукпай коюш керек же сыртка чыгып кетиш керек. Чыныгы баягы эркектин бар экенин сездим да. Аябай оор болду биздин үй бүлө үчүн. Сенде эмнесиң деп калчу да. Мага ошонусу жагат, жашоону реалдуу кабыл алат. Махаббат. Жүрөктү акыл менен башкара албаган башкача сезим. Ошентсе да жашоону көрккө бөлүп, коз боектор менен толтурат. Бүгүн да программабыздын көркүн ачкан бактылуу жуптар төрүбүздүн коногу. Даталарды аял кишилер кыйын жаттайт го. Сен айтып берер? Кезек менде. Өзүңүздөр байкагандай, Махаббат баяны программасынын кезектеги каармандары диктор Мирзат Буканов жана жубайы телеалпаруучу Айзура Иманалиева. Социалдык тармактан таанышкан түгөйлөр алгач жөн гана ага карындаш катары сүйлөшүп жүрсө, бара-бара сезимдер тутанып, сүйүүлөр жанган. Эң биринчи Мирзат экөөбүз социалдык тармактардан таанышканбыз. Баягы кээ бирлер айтат го. Жок, мен сулууна деле карабайм. Мага акылдуу болсо болду, тиги жумушту жакшы кылса болду деп айтышат го. Баары миф да. Кайсы эркек жанында жакшынакай келинчек жүрүшүн же жакшынакай кыз жүрүшүн каалабасың? Жакшынакай кыз экен. Азыркыга чейин тамашалап чачалата берем. Сен өзүң мага тиги достук жибербедиң беле? Мен кабыл алып койгом депчи. Ал биринчи жазып калып, анан как раз ошол мезгилдерде, дал ошол мезгилдерде кыздарга деген ар кайсы эркектерден мисалы кат жазып, анан комплимент айтып, ушундай нерселер болот го. Анан кандайсың, анан сулуу бийке, жана кандайсың мындайтындай деп ушундай нерселер аябай көп болчу да. Анан мага жакчу эмес, мага абдан мындай маданияттуу, анан ушинтип мындай мен ойлочумун да, чыныгы жакшы көргөн адам социалдык тармактардан антип жазбаса керек. Ал келип бетиң айтат деген ойдо болчумун да. Анан бир күнү эле анан саламатсызбы деген эме келди да. Анан маани берген эмесмин, андан кийин да 2-3 жума өтүп кетти да. Анан кийин карасам, достукка кабыл алыңыз деген эмелер чыгат го, шилтемелер. Анан макулданан достукка кабыл алып койдум. Ичинде эле карап отурмун да. Анан кийин ошентип жазып, бир башкача мындай маданияттуу түрдө жаза баштады да. Анан мен каталарында окуп карай берчүмүн да, журналист болгон үчүнбү. Анан катасыз, ошондой эле чектен чыкпаган нерсе менен жазгандыктан дароо эле мындай жооп бердим да. Андан кийинчи 2-3 жумадан кийин Жолугалы деп айткам. Анан ошентип жолукканбыз. Жолукканда кичинекей кыздай сезилди да. Анан ошондон баштап кайра бир чети жакшы жакты, мындай жакшы кыз экен. Анан бир чети кичинекей кыздай сезилди да. Ошо кептин баары ушундай болуп атат да. Мен билген жокмун башында журналист экенинчи. Андан кийин экөөбүз таанышып, сүйлөшүп баштагандан кийин анан ошондо башыма жетти, ичин кирип карап көрөйүн деген ойдочу. Андан кийин ичин карасам, журналист экен, диктор экен, мурда болсо баягы особое мнение деген эмени ток-шоуну алып барып жүргөн экен да. Анан карап, деп мен 1-2 эле жолу көрүп турмун, көрсө телевизордон дагычы. Мындай жандуу көргөн эмесмин да. Анан кийин ошентип экөөбүз сүйлөшкөндөн кийин жолугууга чакырды. Мен дагы жолукпайм деп баягы кыз кылыгын кылат болдум окшойт да. Анан жолукпай жүрдүм да. Ошентип арадан 1 ай, 2 ай өткөндөн кийин анан макулдугумду берип, анан эң алгачкы жолу ошол мечиттин алдынан жолукканбыз да. Жолуккандан кийин болсо тарбиясы жакты. Эми албетте жана жогоруда айтканымбы? Ар бир эркек жанында жакшынакай кыз жандап жүрүшүн каалайт депчи. Андан сырткары тарбиясы жакты, адамдарга кылган мамилеси жакты, жашоого болгон көз карашы жакты. Менден 6 жаш кичүү, бирок жашоого көз карашы экөөбүздүкү бир багытта экен, туура келди да. Анан ошо жолугууну кабыл алгандан кийин анан экөөбүз деген, сиз басып келе бериңиз бул жактан, мен бул жактан басып келе берейин да. Анан экөөбүз тең баягы жалдагы мечит бар го. Мен ошол жерде Кыргыз-Түркманас университетинде окуп жүргөн кез болчу. Анан мен окуудан чыгып, ошол учурда концерт болуп калып, мен ал концертти алып барып коюп, анан чыкмак болгом да.
анан аябай боенуп алгам, анан уялгам да, чынын айткандачы, бул эмне деген кыз аябай тим эле балжырап боенуп аптыр деп боекторумду өчүрүп ошентип алып чыккам да биринчи жолу. Анан келатам, анан эми баягы жанды көрбөгөнүм үчүн кайсыл эркек экенин билген жокмун да. Анан экөөбүз тең келатабыз, бирөөбүз бул жагынан, бирөөбүз бул жагынан. Дал ошол бешикке келгенден кийин экөөбүз жолуктук да ошол жерденчи. Анан кандайсыз, кандайсыз? Анан дароо эле көзүмө карады да. А мен деген көзүнө карай албайм да, уялдым да кадимкидейчи. Антип карап көзүнө эптеп карасам, анан дароо эле мага андай жашыл көзү урунду да. Анан ошондо аябай сүрдөгөн биринчи жолучу. Кийин карындаш сыяктуу мамиле кыла баштадым. Эң башында мен аны агам катары көрдүм. Кандай десем, баягы кесиптеш катары деп айтып койсом да болот болуш керек да. Анан мындай эле сүйлөшүп жүрдүк башында. Баягы сый мамиледе болдук да. Андан кийин гана ошол сый мамиле анан сүйүүгө айланды да. Анан дароо эле кел кыз жигит бололу, кел минтели деген нерсе болгон жок. Анын үстүнө үйдө тартип аябай катуу болчу. Анан апам деген кийин тие турган гана адамга турмушка чыгасың, же болбосо мага жигиттин жыгысын угуспа деп ушинтип айтчу да. Кийинчерээк анан бири-бирибизди жакшы көрүп кеттик. Белгилүү болгондой, Айзура айым төкмө акын Элмирбек Иманалиев жана шайыр жеңе Гүлбү Орозкул кызынын тун кызы. Мирзат мырза сүйүктүүсүнүн ата-энеси чыгармачыл инсандар экенин кийинчерээк билгенин айтат. Мен де башынан эле негизи эле ошондой азыр деле адамдарга ошондой мамиле кылам. Анын статусу, кимдин тууганы, кимдин баласы же кызы, колунда эмнеси бары маанилүү эмес. Эң биринчи сапка адамгерчиликти коем да. Жакшынакай кыз экен, жакшы кыз экен деп ошентип жүрдүк. Бир айча жолугуп жүрдүк. Бир айда күндө жолуккан жокпуз. 3 же 2 жолу жолуксак керек. Анан бир күнү сүрөттөрүн көрсөтүп, досум экөөбүз отуруп көрсөтүп калдым да. Жакшы кыз экен деп отуруп, анан ата-энеси кандай экен деди да, ата-энеси. Анан ошондо ойлондум да. Туура тиги дагы тамашалап энесин көрүп кызын ал дейт го депчи. Анан жаздым да. Ата-энеңдин сүрөтүн салчы депчи. Анан атам менен мамамдын жаш кезиндеги, Айзура кичинекей кезинде түшкөн сүрөтүн салды. Мына мындай жаш эле экен деп коем. Бул мурдагы сүрөт деди да. Мен баары бир жаш эле экен деп айтып атсам, досум таанып калды да. Бул деген Элмирбек Иманалиев турбайбы депчи. Анан карап, чындап эле ошондой турбайбы деп. Эми атамды чынында ким тааныбайт, бирок жаш кезинде башкача жигит экен да. Анын үстүнө мен деле маани бербептирмин. Ошентип билгем. Анан өзүнө жаздым. Сен ушундайбы десем, ооба, бирок дагы баалаган жерим адам жашоодо өзүнүн ордун өз күчү менен табыш керек деген принципте жашайм. Дагы бир жаккан жери, бир ай бою мен эл артисттин кызымын, же болбосо мен ырчылардын кызымын деп бирдөө жолу айткан эмес, тескерисинче жашырганга аракет кылчу. Үй бүлө жөнүндө көп маалымат берчү эмес. Болгонун айткан, сиңдим бар, 2 тууганбыз деп элечи. Ошол нерсеси дагы жакты да. Спорт ордосунда концерт болуп аткан болчу. Кайрымдуулук концерт болчу. Анан ошол жакта тиги мамам да кырдап чыгып, анан мен барып учурашайын, уят деди Мирзатчы. Анан мен уялып, жок, мамам урушат. Мамам урушат, жок, тиги көрүнбөй эле койчу азыр деп атам да менчи. Десем, анан жок, уят, мен тиги көрүп туруп кантип учурашпай коем деп. Анан ошентип биринчи жолу анан экөө жолугушуп, анан барып учурашып, саламатсызбы, андай мындай деп аябай учурашып, жылуу учурашты да эмнегедир. Анан үйгө баргандан кийин апам айтып атпайбы, жакшы бала экен, маданияттуу бала экен, келип учурашты, бул дагы өзүнчө эрдик деп калды да. Андан кийин жакшылап ойлонуп көр деп койду. Анан ошонун балким чын эле ага чейин дагы өзү кичине андай кыстырып айтып жүргөн болчу. Анан ойлонуп көрдүм да, ошондон кийин дагычы эмнеге болбосун депчи. Атам азыр тамашалап күлүп калат. Кудайдан бир нерсени тилек кылып коюш керек экен. Кудай керек болсо ашыгы менен берет экен депчи. Мени мурда атам телевизордон көрүп, жакшы алып баруучу, жаштардан келаткан жакшы алып баруучу деп, анан азыр да күлүп айтат да, ушу жигитке бир жолуксам, колунан кармап азаматсың иним,
деп бир айтып коет элем деп ошентип ойлоп койгон экен да. Анан азыр күлөт, мынакей Кудайдын буйругун карабайсыңбы, ошентип ойлоп койсом азыр андай эмес, керек болсо балам болуп калдың депчи. Атам менен сүйлөшүп жүрүп, үйлөнөргө жакын, үйлөнөбүз деп чечкенден кийин тааныштым. Маамдан анча сүрдөгөн эмесмин, себеби жол мындай жанына баратканда эле күлүп сүйлөдү эле да. Атамдан ачыгын айтканда сүрдөдүм. Эми сүрдүү киши негизи чындыгында. Анын үстүнө кайнатаң менен таанышып атканда бир башкачараак болот экен, ошентип. Бирок атам дагы жакшы кабыл алды, жакшы сүйлөшүп отуруп, бир жерден чай ичип отуруп таанышканбыз. Жубайымдын жашоого реалдуу карагандыгын жактырам десе, Айзура жолдошум абдан маданияттуу деп сыпаттады. Сүйлөшүп жүргөндө эле ошол Мирзаттын мага кулк мүнөзү жакты да. Адам маданияттуу болчу. Экөөбүз эң биринчи жолу дагы жолугууга барганда кафеге чакырып калды. Анан барып экөөбүз отурабыз, анан манты жейли дедик да. Анан тиги манты заказ кылып отурабыз, буйрутма берип коюп. Тиги бир маалда эле мантыны алып алып, анан тиги бычакты алды, анан вилкасын алды, анан отуруп алып эле мантыны бычак менен кесип жеп атат да, колуна алып. Анан тиги тамак жегенде да аябай маданияттуу жейсизби? Мына мантыдын деген монтип жейт деп алып анан көрсөтүп атпайбы? Мүнөзү жакканы жөнөкөйлүгү, жашоого негизи жашоого даяр адам деп коет го. Жашоого даяр адам, турмуш куруп, чоң жашоого багыт алган адам жашоого реалдуу карап үйрөнүш керек. Мага ошонусу жагат, жашоону реалдуу кабыл алат. Үйлөнгөндөн кийин мүнөздөрүн өзгөргөнүн байкаган жокмун. Болгону гана бир нерсесин билдим, абдан уктаган жашоо өткөн. Ошону айынан эле экөөбүз турбайсыңбы, анан муга кечигип атпайбызбы, анан тиги кечигип атпайбызбы деп эле ушинтип эле бушайман боло берем да. Калган сапаттар эч өзгөрүүсүз ошол бойдон эле келатат, Кудайга шүгүр. Экөөбүз бири-бирибизге сүйлөшүп алганбыз. Мисалы, балким бир жерден туура эмес сүйлөп койсок, же туура эмес кыймыл аракетибизден туура эмес бир нерсе кылып алсак, өзүнчө келип эле бири-бирибизге айтышып коебуз. Эң башкысы мага адамгерчилиги жагат да. Адамдар менен бат тил табышат, ошондой эле адамдарды бөлүп жарбайт, баарына бирдей мамиле жасайт, сөзсүз түрдө эң биринчи күлүп сүйлөйт. Андай дароо эле кээ бирлер бар го, кабагын салып эле ушундай болупчу. Мындай жайдары мүнөзү эң биринчи ошо жүрөгүмдү ээлеп алган десем болот да. Түгөйлөр Ырчайым Гүлбороскул кызынын ортомчу бизге ыс көл аталышындагы акыркы клиптеринин бирине тартылышкан. Апасынын сунушун четке кага албаган жаштар макулдугун берип, режиссерлукту да моюндарына алышкан. Жаңы ырын угузуп көрдү. Аябай жакшы экен, жакты. Анан минтип айтты. Мен эми анда мурда өмүр жазымга тартылаарда биз аябай издеп жигиттерди, кыздарды тандаганбыз да аябай. Анан ошентип жүрүп, кайра эле мага өзү таап алган Кыргыз драма театрынын алдындагы бир окуу жайы бар экен. Ошол жерде студент кызды. Анан чындыгында актерлорду издеш аябай оор да. Клипке болобу, керек болсо кыска метраждуу фильмге деле табыш аябай оор. Анан мага ушинтип айтып калды. Бул ыр өкөңөргө аябай жарашып атат. Өкөңөр эле тартылбайсыңарбы депчи. Ортомчу бизге ысык көл деген клипке тартылып калдык. Ал апамдын сунушу болчу. Өкөңөр түш бербейсиңерби дегенчи. Башка бир актер, актрисаны издеп эмне кылам, актер, актриса жанында турса депчи. Анан биз башында ойлондук, анткени Мирзаттын жумушунан бул нерсеге жооп бере албайт да, баягы диктор болгондон кийин бир канча уставтарга жооп бериш керек го. Анан клипке тартылыш керек, андай нерселери жок болчу да. Анан Мирзат ойлонуп, анан мага жумуштан мындай туура болбой калат го деп айтсам, мага таарынды да. Макул тартылам деп эле эмнеси болсо ошол болсун, тил уксам тил угайын деп тартылдык. Көлдө тартылдык. Негизи биз 4 клип тарттык бир жылдын ичинде. 4-төндө тең Мирзат экөөбүз сценарийин жаздык, кошо тартышып жүрдүк, Сары Челекке чейин бардык, Көлгө чейин бардык, баарында тең чогуу биргеликте тартканбыз да ошол клиптердичи. Анан эң акырында ошо Ортомчу бизге ысык көлдү тарттык. Анан өкөңөр эле тартылгыла деди. Макул болуп, жанагы селкинчектердин баарын кооздоп, анан кайра өзүбүз тартылып, кайра тиги маамды тартып ошондой болгонбуз да.
келбедин күттүн кечинде. Кайдасың азыр кайдасың, элесиң турат эсимде. Кайдасың азыр кайдасың, күтөмүн көлдүн жээгинде. Кайдасың азыр кайдасың, элесиң турат эсимде. Сценарийин үчөөбүз отуруп алып эле жазып койгонбуз. Эми мам, Айза үчөөбүз эле. Бирок анын аябай деле ашыкча сценарий жок. Болгону эки жаштын жакшы мамилелерин чагылдырып болгон, ортосунан ырчы чыгып турат. Ошентип тартып келгенбиз. 2 күн жүрүп тартканбыз. Аябай кызыктуу болгон. Көлдү бир сыйра айланып чыкканбыз. Бир чети мам тамашалап калчу, мынакей көлдөн клип тарттым эле, көлдөн куда күттүм депчи. Анан мам деген, мен төлөмүш кийим келди деп калчу. Бир затты көрүп алчу. Анан аябай ыраазы болду да. Мам, сен менин балам болуп калдың. 2 кызым бар болсо, сен менин улуу баламсың мындан ары деп анан өзүнүн күйөө баласындай эмес, бир гана баласындай кабыл алды. Ошол нерсе бүгүнкү күнгө чейин баягы кулагыма жаңырат да, ошол сөзү, анан жүрөгүм жылыйт да ошондон. Жашоодогу эң кыйын учурда жаныңда колдоп турган жакының болсо кандай жакшы. Гүлбайым көз өткөндө кыздары жашоодогу эң оор күндөрүн баштан кечирген. Бирок жашоо уланаарын айтып, моралдык жактан колдоп, кыйын кырдаалдан чыгууга Мирзат мырзанын салымы зор. Башында айттым го, биз 2 кыз болдук депчи. Бирок бул учурда ушундай башка кыйын иш түшкөн учурда эркектин аябай колдоосуна муктаж болуп калат экенбиз да. Өзүңүздөр билгендей, баягы ата-энеси 2 жолго түшүп калганына 10 жылдын жүзү болуп калыптыр. Бирок ушул мам деген айтып калчу, 2 кызым мага балага тете кыздар болду депчи. Анан ошо Мирзат экөөбүз үйлөнүп калганыбызга дагы Кудай өзү себепчи болгон окшойт да. Анткени апабыз деген мына күйөө бала да күтүп калды. Ошол эле учурда нересин жок дегенде бир аз көрүп калды. Ошол нерселердин баарын ойлонуп отуруп, кайра Кудайга шүгүр келтирем да. Анан ошол учурда Мирзат деген бүт нерсени өзүнүн мойнуна алып, кепининен бери багыш өзү барып алып келип, бүт баштан аяк өзү туруп, мындай күйөө баласын эмес, ошол учурда өзүнүн баласындай милдетти аткарды да. Анан баягы кандай десем, бул нерсени көргөн адам гана түшүнөт болуш керек да. Мындай адам деген үстүртүнөн карап эле жаман иш болуптур деп коет да. Бирок ошол учурда үй бүлөдө кандай аура болот, кандай нерселер болот, ал нерсени биз өзүбүз гана билебиз да. Бирок ошол учурда Мирзатка ыраазымын. Абдан чыныгы баягы эркектин бар экенин сездим да. Ошон үчүн мага мындай көбүнчө кыйынчылык болгон жок да. Баягы колдоону сезип аткан учурда аял затына ошондой нерсе керек го. Ошол нерсени сезип өзүмдү да колго алып аттым да. Анткени Мирзат деген айтып атты ошол учурда, сен дагы балаңды энесиз калтыргың келеби депчи. Анткени өзүңдү кармашың керек. Сен деген энесиң деп калчу да. Эми ал кырдаал аябай оор болду биздин үй бүлө үчүн, эң оор. Мен ар бир эркек кыла турчу эле ишти кылдым. Моралдык жактан жардам бергенге аракет кылдым. Ошол эле учурда Айзура өзү мындай күчтүү аял. Ошо жагына баа берем. Өзүн кармап, тез эле ошол кырдаалдан чыгууга аракет кылдык, баарыбыз биргелешип. Сезим дагы биздин жаныбызда. Сезим дагы ошондой психологиялык жактан күчтүү экенин мен билем, өзүнө да айтам. Сен экөөбүз тамашалап калабыз, отуруп, сен эркек болгондо аябай жакшы болмок экен депчи. Мүнөзү эркектикиндей, ошондой сапаттар бар. Анан бул менимче атамда дагы бар ушул сапат, маамда дагы бар эле да, күчтүүлүкчү. Бардык нерсени күлүп жеңип койчу. Атам унчукпай жеңет, менин билишимче. Маам болсо күлүп чыгып кетчү да, кандай кырдаал болбосун, ачуусу келип атса дагы, сүйүнүп атса дагы,
эч ким менен урушчу эмес, мен билгени. Ачуусу келип атса дагы бирок күлкү менен чыгарып койчу да. Сезим менен Айзурада дагы ошол сапаттар бар. Мам каза болгондон кийин баягы сүйлөгөн сөздөрүң неметип кетти го. Тарап кетти го видеолору. Чынан ошондо көптөр ойлоптур, баягы мен сиздин калган ишиңизди улантам дегенде, бул ырдайт окшойт деп ойлошкон экен да. Ырдагандан башка да көп жумуштар бар да, мындай карагандачы. Баягы айтып коет эмеспи, бөдөнөн сойсо да касапчы сойсун депчи. Мен ойлойм, бул музыкант адамдарга да ошол нерсе тиешелүү да. Албетте чымының болсо эле мындай ырдап чыгып ырдашың керек деген нерсе эмес да бул нерсечи. Анын үчүн дагы адам деген ошол сферада бир нерсени билиш керек. Жок дегенде комуз черткенди билиш керек, нота тааныш керек, ырдаганды билиш керек. Ошол нерсенин баардыгынан өзүнө сиңдиргенде анан адамдан бир нерсе чыгат да. Анан жөн эле мен деле баягы эки чыгармачыл адамдын кызы менден деле эмне үчүн бир нерсе чыкпасын деп мындай нерсе болбойт да. Баягы жөн эле баягы төшүңдү койгулап деп коет го. Ошон үчүн бул нерсе баягы эми убакыт көрсөтөт болуш керек да. Биз дагы жашпыз да буюрса алдыда бир канча убакыт бар болуш керек. Мама мынтип айта баштады. Эгерде коңур ушинтип жүрүп эл көзүнө чыгып көрүнүп калдыңар, коңур тең коңурдун мамилеңерди акырындап болсо эл биле баштады. Мындай нерсе уят болот. Коңур тең же болбосо үйлөнүшүңөр керек, же болбосо ушул бойдон токтотушуңар керек деген нерсе келип чыкты да. Андан кийин биз дароо эле албетте үйлөнүүнү чечтик да. Анан ошондон кийин эле бат-баттан 2 айдан кийин эле той болгон да. Мен ата-энемдин сөзүн биринчи орунга коем. Азыр деле айтам Айзуга. Ата-энем менен таанышканда эгер жакпай калсаң, балам буга үйлөнбөй эле кой десе, анда ойлонуштуруп көрмөкмүн депчи. Ата-энем менен да таанышкан. Таанышканда эле атам мындай заманбап үй бүлөдө улуу эле жашка келип калышты, 70ке чукулдап калышты, бирок алар дагы заман талабына жараша адамдар, атам дагы апам дагы. Анан таанышканда эле атам мындай кыз экен деди. Апама да жакты. Таанышкандан баштап эле жакшы мамиледе болуп кетишти, мен да аябай сүйүндүм. Көлгө барганда аябай деле кыйналган жок болуш керек менимче. Тескерисинче атам аябай тамашакөй киши, бир нерсеси аябай эсимде да. Келин болуп баргандан кийин жумуш кылат эмеспи үй окаттарын, анан борсокча сатып калышты. Айзура улам мага келип айтып атат, мынчалык көп борсок жасап көргөн эмесмин, эми үйгө киши келет деп көп борсок жасалган тапты. Анан Айза өзү жуурду, сыртка чыгып, мам жакшы эле үйрөтүптүр. Шаарда чоңойсо дагы от жакканды билет, казанга тамак жасаганды билет дегендейчи. Айылдын турмушуна да үйрөткөн. Тиги жеңелерим баары тең тамашалап калышты. Ай сен даяр келин турбайсыңбы? От жакканды билет экенсиң, казанга тамак жасай алат экенсиң. Айылга мындан башка эмне депчи. Анан ошон борсок жасап жүрөт. Атам болсо ары бери басып жүрүп, анан борсок жасаганда эми үй бүлөнүн башчысы осует го. Ар бир үй бүлөнүн өзүнүн ошондой ырымдары бар да, бизде ошондой. Тамакты, бардык нерсени биринчи атам, апам осует, андан кийин биз киришебиз да. Анан апам болсо чара менен бир чара борсокту көтөрүп келип, биз үйдө отурабыз. Келип столдун үстүнө койду дагы, анан бата кылышып, атам осуйт дагы. Азыр кой унчукпай туруп тургула деп барды дагы. Анан сыртка чыгып, Айзы борсок жасап жүрөт. Могу борсокту ким жасады эле деди да. Айзы болсо мен деп туруп калды. Ушинтип да борсок жасайбы деп койду да. Айзынын ошол мезгилде коркконун, андан бери ошондой коркконун көрө элекмин да. Аябай шок болуп калды да. Ал болсо ойлоптур, тузун көп кылып салдым окшойт деп ойлоптур да. Андан мурда өзү эң коркуп жүргөн, мынчалык көп камыр журган эмес, борсок жасачумун, бирок мынчалык көп эмес депчи. Чуркап кирип эле апам да карады, апам болсо, атам бизге айтып койгон да, унчукпай тургула депчи. Мен да унчуккан жокмун, апам да унчуккан жок. Унчукпай эле үйгө кирип борсокту жеп алып, анан жакшы эле болгон турбайбы деп күлүү ийдик да. Ошентип эң биринчи кылган кызматы ошондой тамаша менен башталган. Гөлдө деген жүгүнүү салты болот эмеспи? Анан кээде унутуп койчумун да. Унутуп калып эле, ой, эртең мен жүгүнгөндү унутуп калбай турайын деп түштөр алып жүгүнүп кайрадан ошондо ишимди улаган күндөр болгон да. Жүгүнүү салты да абдан мындай мага жаккан салттардан да баягы
мисалы эртең менен туруп азыркы келиндер бар да, ой, доброе утро, мама, папа, или ушундай сыяктуу нерселер болот го. Бизде тескерисинче баягы ибаа келтирип, ата энеңе деген ой кандайсыңар деп учурашкандын ордуна баягы белиңди бөгөп салам айтканың бул абдан жакшы нерсе деп ойлойм да. Азыр болсо айыз айтып коет атама. Мен сизге ишенбей калдым депчи. Себеби тамак жасайт. Атам отурганда эле осуяттаган. Ата жактыбы деп сурайт да. Ошентсе, ай, ушинтип тамак жасайбы деп. Ушинтип тамашалап коет да. Жагыптыр деп коет. Мага баягы кайната, кайненемдин жылуу мамилеси абдан жөлөк болду да магачы. Күч кубат берип турду десем болот да. Атам апамдар көз тийбесин, абдан жакшы адамдар. Мен түшүнүп турат, өз мындай келиндей эмес, мага кызымдай мамиле кылды да. Ошол нерсе үчүн мен мындай сиңишип кеттим да ал жак мененчи. Пенденин оозундагы периштенин кулагында эмеспи? Айзура кичине кезинде турмушка чыккандан кийин 1 ай той болот деп кыялданган. Кийин ал тилеги орундалып, кыз узатуу, нике той, үлпөт той болуп жатып, узакка созулган салтанатка күбө болгонун айтат. Эң биринчи негизи башында кичинекей кезимде эле бир эле күн той болуп, анан бүтүп калышын эмнегедир каалоочу эмесмин да. Анан менин оюм боюнча 1 ай тойлош керек эле да. Анан мен да мамама айтып жүрчүмүн, мам, мен деген кийин чоңоюп, анан күйөөгө тием го, ошондо 1 ай майрамдай берсе депчи. Анан жаштын тилегин берет окшойт да, чын эле ошондой болгон. Анан эң биринчи 17 октябрда кыз узатуу болду. Аны мамам деген кыргыз жыттанган кыргызча той болот депчи. Анткени бүгүнкү күндө кыз узатуу деп анча мынча салттар аткарылбай калып атат го. Анан ошонун баарын аткарганга аракет жасаганда, кадимкидей эле эң аягында кызды узатат го. Анда дагы ага да шөкүлү кийгизип, чачты майлап туруп өрүшкөн да аябай экигечи. Майлуу сүт болсун деп ошондой ырым-жырымдар аябай көп жасалганда, ошентип кыз узатуу өткөрдүк. Андан кийин 25 октябрда экөөбүз кайра бакыт үйүнө барып, 18 унутуп калбадым. Сагыранын жакшы. Ортосунда ошолорду айтып турмусуңдар сиздерчи. Ошончо жанымдасыз го. Анан 18-ин айтпай кетирмин, 18 болсо нике той болду. 17-си кыз узатуу болгондон кийин эле көлгө алып кетишти да. Анан 18 никес кыйылып, 18-да той болду, 19-да той болду, ошентип бир жума той болду. Андан кийин эле 25 октябрда 24-тө келдик шаарга, 25-и кайра экөөбүз деген аяй көйнөктөрүбүздү кийип алып, бакыт үйүн көздөй жөнөдүк. Анан ошол жерде мыйзамдуу түрдө никебиз катталган 25 октябрда. Андан кийин сиз улайсызбы? Жок, сен айт. Мен айта берейинби? Ошентип жүрүп кайра анан өзүбүздүн свадьбабызга даярдана баштадык да. Көлдө болгон. Анан ага дагы даярданып өзүбүз деген оригиналдуу болсун деп чакырууларыбыздан бери колго жасап, ичине деген күлкүлүү нерселерди жазып, ушундай нерселерди кылганбыз да, баягы телевидение жыттап турсун депчи, аны дагычы. Анан ошентип 3 декабрда ошо үйлөнүү үлпөт тоюбуз болгон. Айыз айтмакчы, 1 ай эле тойлоп жүрдүк даярданып эле. Азыр ошо ар бир датаны майрамдайбыз да. Ооба. Түгөйлөр алгач балалуу болгондогу кызыктарын эске салып, окуялар менен бөлүштү. Бул байкуш кыйналып жүрүп эчтекени билген жок. Менде өзгөчө болгон. Эми аял кишиники түшүнүктүү да, кыйналат байкуш. Мен болсо көлгө кеткем, бир жакын досубуз үйлөнүп, анда нике той болуп, андан кийин үйлөнүү тоюн, үлпөтүн кылды да. Анан барбай койсок болбойт. Баралы десек, ай күнүнө жетип калган айзы. Анан мен эле бардым. Барып, тоюна катышып, алардын. Анан конуп алып, эртеси күнү эртең менен чыкмакмын. Жөө баргам атайын, жолдон уктап барайын, жумуштар аябай көп болчу. Жолдон уктап алайын деп такси менен эле баргам. Анан эртеси күнү жатсам, таңкы 7-де. 7-де чалды. Жок, негизи түндө 5-тен баштап эле жаза баштагам. Мен төрөйт окшойм депчи. Төрөйт окшойм деп жаза баштады, анан 7-де чалды. Мен төрөйт үйүнө баратам депчи. Анан эми даярданат эмеспи, мурда тиги врачыбыз менен сүйлөшүп койгонбуз, ага табаштап коюп, мен да шак эле жуунуп алып эле жолго чыктым. Жолдон таксини жалдап алып келип атабыз. Ал болсо так ошол маалда
көлдүн Чолпон ата жагы жолдор жасалып, улам жабылып калып атканда жол аябай начар болчу. Анан түштүк жагы менен барам, тоң жагы менен деди. Макул чыгып мени эртерээк жеткириңиз деп алдына отуруп алып келатам. Ал байкуш бир жүдөгөн экен, катуураак айдаңыз дейм. Ал катуу айдап коет, кайра акырын айдайт. Анан айткан жокмун, шашам дедим да, шашылыш ошон үчүн кеттик деп эле келе калып автовокзалга келип. Келатам. Улам айтам, катуураак айдаңыз депчи. Ал бүң эле ташбакадай болот да, сезилет магачы. Буга улам чалам, мынакей келдим, күтө тур дейт. Врачыбызга чалам улам, ошентсек түштөрдө төрөп калат окшойт, азыр даярдап атабыз деди да. Ошентип келатсак Токмокко Кеминден дөңгөлөк жарылып калат. Кинодогудай болгон да. Так мен отурган жагы да. Алды жагы. Анан келиңиз, мен жанталашып атам да, шашып. Келиңиз, мени алмаштырышып ийин деп чогуу көтөрүшүп машинасынын ачкычтарын алып келип жанталашып салалы десек эле таблетка деп коет го. Жана запас дөңгөлөгү, кээ бирлер жакшынакай эле дөңгөлөк алат, аныкы эмнегедир таблетка экен да. Так мен отурган жакка таблеткасын салды, илгери таш дөңгөлөк араба деген бар болчу, ошондой болуп секирип алып келатабыз. Ого бетер кыбырап калды да, Кеминден баштап. Анан Токмокко эптеп жеттик. Токмоктон айттым, жаңы эле баллон алып салып алайын, тиги дөңгөлөгү такыр жарабай калыптыр. Анан мен уруштум, тиги таксист болгондон кийин жакшынакай эле дөңгөлөк салып жүрбөйсүзбү деп. Анан Токмоктон дөңгөлөк сатып алып, ал жаңы баллон салып, ошентип анан келдик, келатып Бишкекке кирейин деп калган мезгилде мамам чалды. Мен атымдан айтчу эмес, Мики деп эркелетчи. Мики, сүйүнчү, улду болдуң деп. Көзү сеникиндей көк балалуу болдуң деп. Но мен ал күнү деген тайнемдикине барбаймбы? Токсикоз болуп талгак болот деп коет го. Анан тайнемдин бозосун, анан кыпкызыл казанга куурулган картошкасын жечмин да. Анан ал күнү дагы кел, айгүнүңө жетип баратасың, жеп жаал деп алып чакырды да. Макул деп как раз бул көлгө кетет. Мен болсо тайнемдикине барып отуруп турам деп ойлодум да. Анан машинаны айдап алгам. Төрөгүчү эле машина деп жүргөнгө окшойт. Айдап алып бардым. Анан кийин жакшы эле жүргөм. Тайнемдер да өзүнчө ырымдарды жасап эле, айгүнүңө жетип бартасың, келип мителдеп, оңго кылып, ушундай нерселерди кылып, эме кылырчы. Анан чын эле ошол нерсе чакырат окшойт да. Анан кийин эле түндө уктай албай чыктым, буга чалам. Тиги уже чыга беришиңиз керек болуп калды, андай мындай деп эле уже кыйнай баштадым да. Десем анан бул чыгып атам деп анан өзүм эле айдап кете бермей болдум машинаначы. Анан бирок ойлондум, мүмкүн деген нерсе эле келе берет экен да машинадан. Эптеп тиги Тайкемди тургузуп, Тайкем экөөбүз эле баратабыз үйдөн деген тиги майда чүйдө нерселерибизди алып үйгө барып анан кайра анан төрөткананы көздөй жөнөдүк да. Ошондой болгон, анан тиги мамам жанында болду, төрөткө кошо кирди да. Анан аны жанымдан коюп бербейм, ал кетсе эле мындай тим эле оорум күчөйт да. Ал жанымда болсо басылат да. Анан экөөбүз ал артыман туруп алып ичимди кармап турат. Экөөбүз кошо төрөгөнбүз да. Анан эртеси болсо ошо төрөгөндөн кийин мамам айтат да, тиги толгоңду мен тартып калган окшойм деп, анан бир күн турбай жатып калган да. Анан ошондой нерселер болгон. Анан төрөгөндөн кийин эле көзүн дароо ачканда эле мамамды көрүп калды да, бияктан эме кылыпчы. Анан көзүн ачты, көзү көкпү экен деп ошентип калды. Мамам сүйүнүп калчу. Тиги нейрем бул жашоого келип, көзүн ачканда эң биринчи көргөн адам мен болдум. Чын эле ошондой болду. Төрөлгөндү тартып эле жанында мындай мамам алса ыйлабайт, мамам алса жанында жыргап эле жүрө берет. Анан мен алсам деген мен мындай уйкудан калып же тамак иче албай ушинтчүмүн да. Анан жок, анан мен эле алып отурам, сен шашпай чайыңды ич деп жанында жыргап эле отура берчү да. Аты Мырза, чоң атасы койгон. Мырзанын 6-чы чоң атасы Мырза деген киши болгон экен, баатыр киши болуптур. Ошонун атынан койду. Мырза атабыз 15 жашында эле каза болгон экен. Ошондон Орумтай Малай деген 2 бала калып, андан биз тараганбыз. Анан чоң атасы айтат, ырым кылып койдум, ошол Мырза атабыз жаш кезинде мындай чабышта жүрүп каза болгон экен да. Жаш кезинде каза болгон экен. Эми экинчи Мырза ошо чоң атасынын аткарбай кеткен иштерин ушу Мырза аткаргыдай болсун деп ырым кылып койгон. Мен бир нерсе ойлондурат учурда. Биздин акыркы статистика боюнча так канча
процент экенин айтпай эле коеюн, бирок үйлөнүүлөр менен ажырашуулардын коэффициентин чыгарганда экөө бирдей эле экен да. Үйлөнүүлөр көп, ошол эле учурда ажырашуулар да көп экен. Эң башкысы ошо үйлөнүп аткан жаштарга кааларым үй бүлөлөр бузулбасын. Жашоодо ар кандай нерселер болот да. Ошолордо чогуу үйлөнүү деген ошол да. Бул жашоонун чогуу бардык кыйынчылыкты дагы чогуу жеңип, жакшылыктарга чогуу кубанып өтөбүз деп үйлөнөт да. Ошол убадага туруп, күчтүүрөөк болуп, ошо кыйынчылыктарды бирге жеңишсе да, буга жана жогоруда айттым эле, үйлөнүү бул ошол жашоого реалдуу көз карап үйрөнгөндөн кийин үйлөнөт депчи. Ошол жетиштүү эмес болуш керек менимче. Же тийиштүү маалыматтар жоктуктанбы билбейм, айтор эми. Албетте биз сындачылардан эмеспиз. Бирок эң башкысы ошол үй бүлөлөр бузулбасын деп биз тилек кылабыз. Ошол. Мен жана жогоруда айтып өтпөдүмбү? Башында деген 2 жаш деген бир күндүк тойду ойлонот депчи, мисалы кыз деген аппак көйнөктү кийип, мындай тойду эле ойлонуп эле ошол нерсе менен чектелип, жашоонун баары той болот деп ойлошу мүмкүн да. Бирок жашоодо баягы өйдөйлүш да болот, анан ылдыйлаш да болот да, кандай десем. Өсөсүң дагы кайра баягы кайра айтайынчы. Оюмду таптап. Бүгүнкү күндө баягы жаштар деген бир күндүк гана мындай тоюн ойлошу мүмкүн да. Ошол той менен эле ушундай болуп жашоосу өтөт экен деп ойлошу мүмкүн. Бирок бул жашоо деген десем кыйыныраак да, ал нерседенчи. Эртесин да ойлонуш керек да, эмне болот? Экөө бири-биринин милдетин, өзүнүн милдетин так аткарыш керек да. Эркек өзүнүн милдетин билиш керек, аял өзүнүн милдетин билиш керек. Баягы айтып коет го илгертеден эле. Мисалы чарба иштери эркектики, сырттагы жумуштар, үйдөгү жумуштар аялдыкы депчи. Мисалы ошону айнанда урушкандар көп да. Ошондой эле бири-бирин түшүнүп жашаш керек, бири-бирин сыйлаш керек. Ошондо гана ортодогу сүйүү сакталат болуш керек да. Менин оюм боюнча ошол. Жарашкан жуптарга жараткан жалаң жакшы күндөрүн насип кылсын дейбиз. Очоңуздардан от өчпөй, түндүгүңүздөр дайым бийик болсун. Махабат баянын жыйынтыктайбыз. Кийинки берүүлөрдөн амандашканча. Ал эми кызматыңыздарда Кундуз Казыбек кызы болду.